Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коногу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Кош келдиңиз. Маегибизди баштаардан мурда сиздин ушул аптада тармактык комитеттен сүйлөгөн сөзүңүздү угуп алсак. Мына сөз тармагында ар кандай сөздөр, ар кандай жалган жалалар айтылып атат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзү же указы, чечими, өкмөттүн расмий түрүндө өкмөттүн чечимдери, Жогорку Кеңештин расмий түрүндө чечимдерине ишенбей, соцсеттеги жалган жала фейктерге мына бүгүн ишенип атат. Мындай айткандай, ачык айткандай, урматтуу коллегалар, бул жаңы бир идеология жаралып атат да. Эртең ушундай фейктер менен жашап калсак, бул мамлекеттин түзүлүшүнө доо келет. Доо келет. Бул эртең жакшылыкка апарбайт, урматтуу коллегалар. Эмне үчүн социалдык тармактардагы фейк аккаунт, башкача айтканда жалган ысымдарга жашырынган колдонуучуларга нааразы болдуңуз? Бул жерде биринчиден туура түшүнүш керек. Жалпы соц тармактагы алектенип аткан, иштеп аткан балдарга, ошо негизи биздин жарандарга мен сөз эркиндигин жапкын келген жокмун. Бул жерде негизи жашырынбай эле ачык айкын сүйлөшүү, барлашуу, ачык айкын сын айтуу, ачык айкын өзүңүн оюңду билдирүү. Бирок биз дагы, эгерде бизге сын айтылып атса, бизге ким берип атат сынды, ушуну ачык айтыш керек да. Биз дагы билиш керекпиз. Бул жерде негизи глобалдык карасак, глобалдуу. Мына кече Америкада фейк чыкты. Америка штаты, Америка мамлекети Кытай мамлекети менен товар жүргүртүү мамилени биз токтоттук деп фейк чыгыптыр да. Тиги фейк дагы ушундай жакшынакай уюштуруштур Американын өкмөт тарабынан деп. Бир күн, эки күн мына ошол жерде паника болду. Кытайда дагы болду, Америкада биржа тиги финансовый биржаларда ал жерде акциялар түшүп баштады. Ар кандай мындай жакшы эмес көрүнүштөр болуп калды да. Ошондо Трамптын советниги чыгып официал түрдө айтат. Чыккан маалымат бул фейк, бул жалган. Мына караңыздар, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузуп койгону дагы мына фейк болду. Эртең биз эгерде биз жалган жала менен жашап калсак, биздин расмий түрдө берип аткан маалыматка ишенбей жүрсөк, анда биз эртең кайсы коомдо жашап калабыз? Бул жерде абдан коркунуч бар да, абдан коркунуч бар. Бирок эми сиз АКШдагы мисалды айтып атасыз. Ал эми Кыргызстанга конкреттүү түрдө ошо парламенттин аброюна кандай зыян алып келип атат бул фейк аккаунттар? Эми мындай айткандай, мисалы бизге парламент, эмне үчүн дегенде мен парламент депутаты катары мен парламенттин аброюн маселе боюнча мен көтөрдүм. Парламент өзү негизи эмнени жасайт? Жумушту аткарат. Бул мыйзам чыгарат, мыйзамды кабыл алат, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Жана кандай коомчулукта пикирлер, сындар айтса, ошол парламентте өкмөткө, президентке жеткизүүгө аракет жасайт. Ошону жасайт. Бюджети өкмөттө, дайындоолор боюнча кызматка өкмөттө, бүт баягы социалдык, экономикалык маселелер бүт өкмөттө. Бирок парламентке сыны, коррупция, акча жеп атышат деген, жана башка жакшы эмес сөздөрдү айтылып аткан парламентке. Бирок мында карасаңыз, пара менен кармалган ким болуп атат? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Тендерде катышып, анан кийин аны ким уюштуруп атат? Тендерди. Коррупциялык элементтерди көрүп атабыз. Ачыкка чыгып атат. Ким кармалып атат? Өкмөт, тиги аткаруу бийликтин өкүлү. Бирок ошол эле учурда сиздерге ачык сын айткандарды да жактырбай атпайсыздарбы? Мисалы, мурдагы депутат Ширин Айтматова ошо парламенттеги ун магнаттары Кыргызстанга 650 миллион сомдук зыян алып келди деп анын аргументтерин дагы келтирип берди да. Бирок сиз ага Ширин Айтматова бул жазуучу Айтматовдун музейин андан көрө карап алсын дегендей жооп бердиңиз. Муну башкачараак жооп берүү мүмкүн беле?
Биринчиден анын малым сиз айтып атасыз, аргументтер менен айтты. Аргументтер эмес, ал жалган сөздөр менен сүйлөгөн. Анткени анын статистикасы жок. Анткени ал структура кандай болгонун, азыркы акыбалы кандай болгонун билбейт. Экинчи, ушул мыйзам кабыл алынып, анан ушул мыйзам иштегенден кийин таасири бердиби, иштеши кандай болду, аны билбейт. Мына ошон үчүн баягы билбеген нерсе, мындай айткандай, фейк маалыматтарды, жалган маалыматтарды таратты. Сиздер окшогондорго, журналисттер ишенип алды. Анан кийин экинчи, сентябрдын башында мен Элдияр Айтматов менен учураштым. Ошондо биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө сүйлөштүк. Азыркы жаңы форматта ушул чыгармаларды жаңы форматта экранизация боюнча сүйлөштүк. Маданият жөнүндө сүйлөштүк. Ошондо Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейин да жөн сүйлөштүк. Ошондо ал айтып калды. Биз ушул музейдин ремонтуна биз муктажбыз деди. Анткени жердин астынан суу чыгып атат, анча-мынча чатыры дагы бузулуп калды, тешилип калды. А эмнеге мамлекеттин менчигиндеби десем, жок, бул мамлекеттин менчигинде эмес. Ошон үчүн республикалык бюджеттен каржыланбайт. Ошого биз акча ала албайбыз. Ушуну жардам бериңиз дегенде, макул, мен парламентте буну маселени мен көтөрөм деп макул деген бергем. Анан кийин бая чыкканда, эми мага журналист суроо бергенде, мен баарын факт менен дали катары мен жооп бердим. 650 миллион сом бул биздин Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдүн салыгы. Бул Казакстандын азыркы учурдагы иштеп аткан, бүт көзөмөлдөп аткан биздин базарыбызды Казакстандын ишкерлери ошол 650 миллион сом төлөгөн жок. Бүгүнкү күндө ошол эле ишкерлер иштеп атат, кыргыз ишкерлери иштебей калды. Ошол ишкерлер иштеп атат, ошол эле көлөм, ундун, ошол эле сапаты эч кандай өзгөргөн жок. Бирок 650 миллион сом төлөгөн жок алар салык. Алар болгону 80-70 миллион сом эле салык төлөп атышат. Калганы НДСтин төлөбөй контрабанда аркылуу ундар келип атканына мен ушуну далил катары айтып бердим. 20 000 жумуш орун жоголду. 50 заводдо жабылды. Ар бир завод өзүн баягы мурдагы иштеп аткан тармакта иштеп аткан болсо, ошол тармакты переквалификация кылып башка тармакка өтүп кетишти. Мен чын айтсам, мен жүрөгүм ал жерде сыздап, ушул заводдор жабылып атканын мен көрүп өзүм. Мына коллегалар мурда мен иштеген. Мына кечээ жакында биз көрдүк, өзүнүн заводун тиги жабдыктарын сатып атат. Анткени келечеги жок деп атат. Мына өкмөт тараптан кандай иш чара болду ошол боюнча? Ошондо Темир Сариев ушул тиги мыйзам долбоорун киргизип атканда, мен ушул ун тармагын өндүрүүчүлөрдү колдоо иретинде, сактоо иретинде мен ушул мыйзамды киргизип атам. Бирок ал эч кандай жардам берген жок. Бирок ошондой болсо дагы ошол жанагы сырттан келген ундан жана кошумча наркын алып салуу, башкача айтканда ошону бошотуу боюнча ошол чечимди кабыл алып атканда, ошо парламенттеги ошо ун бизнеси менен алектенген депутаттар, анын ичинде сиз дагы ойлондуңуздар беле, кийин ушул боюнча Кыргызстанга пайдасы тийсе дагы, тийбесе дагы бизге сын айтылат деп. Биринчиден мен силерге айтып коеюн, ушу музей боюнча да аягында айтып коеюн. 5 соц депутат болгон. Ошондо аракет кылбай эле ошондо мамлекеттик бюджеттин каржылоо маселеси боюнча. Мына бай сиз айтып кетпедиңиз. Экинчи, 2015 жылы бул мыйзам долбоор кирген. Мына сизге айтып коеюн. 2015-2014 аягында мен иштеген мурдагы Мариам корпорациясы ошол жылдары ун менен иштебей калган. Иштебей, ал жабылып, жок болуп, ал башка квалификацияга өтүп кеткен. Ошон үчүн ал жерде кабыл алынабы, алынбайбы, мен ал жерде менде эч кандай көңүл эле бурган жокмун. Андай азыр ушул мыйзам аз алып келип, кайра эле азыр эле койсун ушул мыйзамды. Мага андай эч кандай таасири жок ал. Таасир бере албайт бүгүнкү күндө мамлекетке. Анткени бүгүнкү базарды казактын ишкерлери элеп алды. Казактар биздин акчабызды, кыргыз жарандарыбызды алып, Казакстанга алып кетип атышат. Мына бүгүнкү акыбал. Жана коомдук пикир маселесине келсек, эми фейк, тролль, ким социалдык тармакка өзүнүн оюн жазбасын, алар кайсы бир деңгээлде коомдук пикирди түзүүгө көмөктөшүп атат.
Анан бирок сиз аларды кандайча парламентке чакырып, алар менен ошо маселелерди талкууламакчысыз, эгер алар өздөрү мындай жашырынган, өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келбеген адамдар болсо? Мен сиздерге дагы бир нерсе айтып коеюн. Бүгүнкү күндө фейк деп атабыз. Бул жалган маалыматтар жазуу иретинде берип атышат. Бирок өзүнүн сүрөтүн, өзүнүн видео кайрылууларды фейктерди айттым. Берген жок. Соц тармакты колдош керек. Ачык чыккандар, блогерлер бар, ачык сын айткандар, алар ачык чыгып кетип атат. Мындай айтканда сиздерге, журналисттерге, бул сиздерге конкурент. Анткени сиздердин маалыматыңарда туура эмес жеткизип коюшу мүмкүн да, мындай айткандай. Андан да коркунуч келе атат. Бул дипфейк деп коет азыр. Жаңы термин. Дипфейк бул мындай. Азыр эгерде бул мындай жазуу түрүндө эле жалган маалыматты берип атпайбы? Ушу дипфейк эртең сиз сүйлөгөн сөзүңүздү сиз сүйлөп атасыз. Сиздин бетиңиз, сиздин видеоңуз, сиздин сүйлөп аткан добушуңуз. Бирок сиз сүйлөп аткан сүйлөбөгөн нерсени сизди сүйлөттүрүп коюп атат. Мисалы сиз бүгүн отурасыз мен менен чогуу. Бирок сиз мага мына бүгүнкү маегибизди жазып алышат дагы, бирок сизден мага башкача суроо бергенин да жаздырып коет. Анан ким айтты? Бул мына Ибрагим айтты деп, мындай жалган. Же менин сөзүмдү, туура эмес добушумду дагы видео менен көрсөтүп коюп, бирок сөзүм башка чыгат, ошону окшоштуруп коет. Анан ким сүйлөдү? Төрөбаев сүйлөдү деп, мына ошол жерде жалган маалыматтын да тереңдиги да бар. Мына келечектеги. Бул өтө мындай. Бул сыяктуу технологияларга эмнеден улам көңүл буруп атасыз? Бул жерде азыркы технология аябай өрчүндөп өсүп келетпайбы? Бул азыртан алдын ала караш керек. Биздин мамлекеттин түзүлүшүнө, биздин мамлекеттин мыйзамдардын бузулушуна доо келбейби? Эртең биз ким менен жашап калабыз? Кайсы маалымат менен жашап калабыз? Мыйзамдуу түрдө буга кандай тоскоолдук кылуу жолу бар? Бул жерден эң негизги тоскоол бул техникалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биз фейкти жаба алабыз, жаба албайбыз. Тиги Сингапурда отуруп алып ал жерде фейк чыгып берет. Мына дипфейк деген айтып атпаймынбы? Бүгүн ушул коомчулук, бүгүн дүйнө боюнча технологдор ушул боюнча кантип биз ага каршы иштей алабыз деп ойлонуп атышат. Азыр мен мындай өткөндө окуп калдым. Азыр Google ушул боюнча азыр аракет жасап атат. Биз элге дагы мүмкүнчүлүк беришек. Бул фейк же фейк эмес ажыратыш керекпиз. Анткени жөнөкөй эл азыр кандай жашап калды? Интернетте мен окудум. Тиги мындай экен, бул мындай экен деп интернетте жазылып атпайбы деп ишенип атат. Мурдагы газетадагыдай. Газетада жазып атпайбы депчи. Азыр ушу интернет жазып атпайбы деп айтып атпайбы? Ошо менен жашап калды. Бизге, ошо элге бирөө айтыш керек да. Урматтуу калагай, бул фейк, бул жалган маалымат. Сиз аларга ишенбегиле, ал менен жашабагыла, аны сиздер сүйлөбөгүлө деп айтыш керек. Эл башкача айтканда коомчулук өзү ажыратып алсын деп атасыз, бирок эмне үчүн ушул депутаттар, ушул фейк аккаунттар, тролль же болбосо ушундай жалган маалыматтарды, жалган жалааны тараткан, интернет айдыңынан тараткан тараптарды жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрбөйт? Жок, мен кечээ дагы айттым парламент комитет. Мыйзамдуу түрдө. Мыйзамдуу түрдө жоопкерчилик боюнча. Жоопкерчиликти биз баардыгына азыр оозун жаап кереги жок. Официал түрдө өзүнүн баракчалары бар, алар биз эч нерсе айта албайбыз, анткени ал сын айта алат. Биз жоопкерчиликти, эгерде сен маалыматты фейктен бердиңби, анда биз аныктай алабызбы аны? Эгерде аныктай алсак, анда жоопкерчиликти ал жактан татканга мүмкүнчүлүк болот. Жоопкерчилик кандай мүмкүнчүлүк? Бүгүнкү күндө мени фейктен мага маалымат таратты мен жөнүндө. Мен аны билбей атам ким экенин аны. Мен аныктай албай атам аны. Эгерде мен билсем, мисалы тиги Нурбек аттуу деген жигит, фамилиясы тиги адреси жашайт. Анда мен аны сотко берем. Мен сотко берем. Сен мына ушул фейкти тараттың, жалган маалыматты тараттың депчи. Бүгүн мен кимди сотко берем, мен билбей атам да. Ошол техникалык жактан биз ал жерден карап чыгыш керекпиз деген ойдомун да. Ал жоопкерчилик боюнча бар бизде нормалар. Сизге окшош мындай көрүнүктүү, белгилүү, тажрыйбалуу саясатчылар ушул социалдык тармактардагы фейк, тролль деген нерселерге көңүл бурбай эле өздөрүнүн ишин кыла берсе болбойбу?
жок, биз үйрөнүп калдык. Биз билип калдык. Биз ажыратабыз, бу кайсы бу фейк, бу кайсы тролль, бу кайсы. Биз билип калдык. Жөнөкөй адамдар. Мен өзүм жөнүндө айткан жокмун. Мен жөнөкөй адамдын жашоо турмушуна таасир бере турган азыркы инструмент болуп калды. Мисалы биз мурда мына Союз кезинде жашап жүргөндө бизге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде Ак кеме, Жамиля деген кинолорду көрчүбүз да. Мына ушул кинолордон биз көп мындай тарбия максатында маалыматтарды алчубуз, тарбияланат элек да. Ошол максатында биз дагы элибизди туура тарбиялайлык, элибизге туура маалымат берелик деген ойду айтып атам мен. Ал эми мына ушул жогорку кеңештин тегерегиндеги талаш талкуулар, сын пикирлер айрыкча шайлоо жакындаган сайын көп айтылып атат. Эмне деп ойлойсуз? Бул ошол сын пикирлердин көбү ошол жалган аккаунттарды таянган адамдар коомчулуктун бөлүгү тарабынан айтылып атабы же чынында эле адилеттүү сындар айтылып атабы жогорку кеңештин дарегине? Эми адилеттүү сындар деле бар. Адилеттүү сындар бар, жакшы, туура сындар. Мен мисалы мен баракчамда дагы комментарий жазышат. Мен комментарий мурда эгерде окуган эмес болчумун, азыр мен окуйм. Анткени ал комментарийден мен өзүмө жыйынтык чыгарам да. Эмне жасаш керек, кайсы сөз сүйлөш керек, кайсы алардын суроолоруна туура эмес маалымат бир жерден алып, анан ушул суроо чыгып атпайбы аларда. Аларда мындай публичный мен жооп берип коюп атам да. Мисалы кечеги музейди мен комментарий беришти да мага. Кечеги музейди, Чыңгыз Айтматовдун музейин баары ойлоптур, ал мамлекеттин менчиги деп ойлоптур. Сиз деле ошондой ойлогонсузбу? Же билгенсизби ал? Жо, мен билгенмин, бирок коомчулуктун айтып атканы бул жерде Чыңгыз Айтматов бир эле үй бүлөгө таандык эмес, бул жалпы мамлекеттин туура баалуулугу деп айтып атышпайбы? Ал туура. Бирок эң жакын адам бул ким атасына? Биринчиден биз баардыгыбыз балдарыбыз. Эң жакын адам бул татынакай өзүнүн кызы болот. Жакшынакай мыкты жигит болот, баласы. Туурабы? Көңүл буруп кой деген ушул жерде айттым мен. Мен айтканым бул жерде комментарийни айтып аткам мен. Сиз башка жака буруп койдуң. Комментарийде мен жооп бергениме айттым. Көбү билбептир. Мамлекеттин менчигинде эмес экенин билбептир да. Ошон үчүн баягы комментарийлерге мен анча көңүл бурбайт, бирок бул дагы жакшы бир тарбиялоо, мындай ачык айтып коеюн. Бул да жакшы. Менин комментарийимди карасам, мага өзүм мен үй бүлөмө же башка мындай жеке андай деле катуу комментарий жок. Менде эми дежурный комментарийлер бар. Бул дары болсун деген комментарий бар. Мына ушул комментарийлер, Атамбаев айткан комментарий. Ушул мына бүгүн эмне болуп атат? Дарыны мен алып атамбы же башкасы алып атабы? Көрдүңөрбү? Анын ошого комментарий бар. Тиги бол саясатчылар жөнүндө мамилени айтышат. Текебаев жөнүндө кандай мамиле, Бабанов жөнүндө кандай мамиле, азыр тиги Мырзахматов менен кандай мамиле. Ошол жөнүндө айтышат. Мен эч качан ушул кимдер менен мен да келишим түзсөм дагы, мен эч качан аларды мен тыштаган жокмун да. Бул өзүмдүн так келишимде дайыма аткарып келгем. Ошон үчүн комментарийде жакшы, позитивдүү да комментарий бар. Сын дагы бар, бирок сындын негизинде өзүң дагы ойлор жаралат да. Бирок мындай чындап келгенде сиздин багымыңызда коомдук пикир ушул жеке сиздин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө, парламенттин ишмердүүлүгүнө кандай? Азыркы учурда парламентти сындагандар көппү же болбосо парламенттин ишин баалагандар көптүк кылабы? Эми кайра эле ушул коомдук пикирди жараткан ким? Бул пресса болду да. Пресса, фейк, соцсет, сиздер, жалпы журналисттер деген, сиздер деген. Ошол айданда алардын ой пикири парламентке терс көбүрөөк. Бирок мен өзүм айтып коеюн, бул мага эмес мындай сындар. Анткени биз парламентте мына 4 жыл иштедик. Бүгүнкү күндө биздин программалар мамлекеттик программага айланды. Мына МТСти жаратуу боюнча. Бул мамлекеттик программа болду. Жарык шаар деген
Бүгүн айылдарга барсаңар жарыктандыруу деген биринчи орунда туруп атат азыр. Айылдык кеңештин депутаты, шаардык кеңештин депутаты жарыктандыруу деген биздин долбоорду алып атышат. Анан кийин үчүнчүсү, биз мына сиздер жакшы билесиңер, алыстан келген биздин жарандарыбыз медицина жакшынакай заманбап оборудование текшерилебиз деп келет эле. Анан бирөөлөрдүн мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Бирок биз аны жасадык. Жаңы заманбап оборудование Бишкекте эмес, региондорго чыгып, жакшынакай врачтар менен аларды диагностика кылып бергиле. Мына ушул иштеп атат. Ушул иштеп атат. Ден соолуктун кербени деген мына бүгүнкү программа мамлекеттик программа болуп калды. Министерство ашырып атат аны. Бүгүнкү күнү ветврачтар боюнча статусун көтөрдүк. Азыр бир дагы аймак, бир дагы айыл ветврач көзөмөлүндө жок да. Бүт аз аймак көзөмөлүндө болуп калды ветврач. Бүгүнкү күндө мына айыл чарба министрлигинин ветврач деген адистигине мына азыр окуган келип башташты. Мурда жоголуп кетип атты эле ошол. Мына буну биз аткардык. Биз мына парламенттин ишмердүүлүгүнө негизи фракция биздин ишмердүүлүгүбүз. Биз кайсы жака барбайлык, биз айта турган сөзүбүз бар, жасалган биздин ишибиз бар. Биз аны эч качан коркпой айта алабыз. Бирок ошондой болсо дагы, мисалы ошол депутаттын дарегине, жогорку кеңештин дарегине сын айтылып атканда, дайым эле ошол журналисттерди, социалдык тармакты, фейк аккаунт, тролль, эксперт жана башкаларды күнөөлөй бербестен, ошол депутаттар өздөрү дагы өзүнө өзү сын көз караш менен карап, мен эмне иш аткара албай калдым деп багы өзүнөн дагы ошол көргөн учурлар болобу? Айыпты. Туура, мен макулмун. Иштеш керек, жана иштеш керек. Өзүң жөнүндө иштеш керек, өзүңдү өстүрүш керексиң. Интеллектуалдык жактан өстүрүш керек. Мындай караганда, жалпысынан караганда, легендарный парламенттен баштап карасак, кечээ дагы мен сөз айттым. Легендарный парламент 1, 2, 3, 4 соозду карасак, бир жылда 130-150 мыйзам кабыл алынат экен, жогорку кеңеш аркылуу. Биздин парламентте эле мына 6 соз, ушул 150-130 мыйзамды кабыл алып атат. Мына отставкада премьер-министрди кетиргенбиз. Мына кол тийбестикти президенттин биринчи жолу тарыхта болуп атат. Биринчи жолу. Мындай айтканда, бул кийинки муунга бул дагы бир сабак болуп атат. Анын баарын аткарып келдик да. Бирок коомчулук мындай социалдык тармактын айдында терс пикирлер көбүрөөк жаралып атат деген ойдо болуп атат да. Ошо пикирден сырткары дагы ошо элдин жашоо турмушун сиздер барып көрүп атасыздар да өз көзүңүздөр менен да. Ошондой учурда мына мен жакшы иштесем ушул элдин жашоо турмушу, жашоо тирилиги жакшыраак болот эле деген бир ой болобу? Эми депутаттар элдин жашоо турмушуна, алардын негизи абалына депутаттар биз да жооптубуз. Бизде ар 4-күнү 1,5 саат ар кандай маселе бар. Ошол 1,5 саатта ар бир депутат элдин көйгөйүн айтат. Өзүнүн көйгөйүн айтпайт. Элдин кайсыга муктаж, эмне көйгөйү бар экен, баарын ошо айтып берет. Эми аны кимге айтат? Аны өкмөткө айтат. Калганы ал өкмөт жасап беришек. Өкмөт жасаш керек, иштеш керек, аткарыш керек. Ошого бул жерде биз депутаттар элдин өкүлүбүз. Бизди эл бөлөк, депутаттар бөлөк деп мында ажырап карабаш керек да. Колдон келишинче колдон келип атат. Бардык маселелерди парламентте айтылып атат. Майыңызга рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын коногу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болду. Саламатта калыңыздар.